5-ноябрга карата COVID-19 оорусу өлкөдө 535 адамда жаңы аныкталды. Март айында Кыргызстанда биринчи оорулуу билингенден бери бул вируска 61309 кыргызстандык чалдыкты. Илде жаңы аныкталгандар боюнча Бишкек шаары 151 киши менен биринчи орунда турат. Андан кийинки орундарда Чүй, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустары. Вирустан бир сутка ичинде 4 адам каза болду. Март айынан бери жалпы каза болгондор 1167. Стационардык дарыланууда 3430 адам бар. 3746 бейтап үйүндө дарыланып жатат. 528 адам оорудан бир суткада айыкты. Октябрь айынан бери вирус күчөп жатат. Бишкек мэринин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев шаарда коронавирус боюнча абал кооптуу экенин, тойканаларды 15 күнгө жабуу чечимин чыгарууну ойлонуп жатканын билдирди. Төлөбаев бул тууралуу Фейсбуктагы өздүк баракчасына жазды. Бүт шаарды коркунучка алып келдиңер. Шаарды кайра карантинге жаба албайбыз, эл кыйналат. Тойкана ээлери, бул сөз силерге. Элдин ден соолугу менен ойноп атасыңар. 15 күнгө жабабыз, жакында чечим чыгаралы деп ойлоп жатабыз деп жазган ал. Бишкекте рулду башкара албай калган Mercedes-Benz үлгүсүндөгү спринтер унаасынын 18 жаштагы айдоочусу каза болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, Шабдан Батыр проспектисинде спринтер унаасынын айдоочусу рулду башкара албай жолдон чыгып электр мамычаны сүзгөн. Кырсыктын кесепетинен 18 жаштагы айдоочу каза болуп, 19 жаштагы жигит жабыркаган. Куткаруучулар маркумдун сөөгүн унаадан чыгарып, милиция кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Ал эми жабыркаган жаран тез жардам кызматы аркылуу ооруканага жеткирилген.